Саламатсыңарбы балдар? Мен Абдилаева Гүлзада Алибаевна. Физика сабағы бойынша 7 класстар үчүн күн системасына киришүү сабагын өтөбүз. Андемесе кеттик, баштадык. Сабактын максаты күн системасы боюнча маалымат аласыңар, алардын айырмачылыктарын атап, түшүнүп, баа берип, өз пикирлериңерди айта аласыңар. Күн системасы негизиден 8 чоң планеталардан, майда комета, метеорит, астероидтерден жана бир канча жылдыздардан, асман телолорунан турат. Биз бүгүнкү сабакта ушул маалыматтар боюнча кыска, нуска, викториналык сабак болуп маалыматка ээ болобуз. Анда даяр болсоңор, сабагыбызды баштай берсек. Эң алгач эле суроо берүү менен баштап алсам. Даяр болгон болсоңор, калем-сап, дептер, ручкаңарды алып, кызыктуу маалыматтарды жазып алганга. Эң алгачкы суроо, бул жерде астероид кайсы жерде жайгашкан? Азаматсыңар, албетте бул астероид күн системасындагы чакан тело болуп эсептелет. Алар көлөмү жана массасы боюнча планеталардан өтө кичинекей, өздөрүнүн атмосферасы жок болот. Кийинки суроого кезек берсек, бул сүрөттүн арасынан күн системасын табуу керек. Силер оңой эле таптыңар деп ойлоймун. Эмне үчүн бул жерде күн системасы аталып калган? Себеби бардык планеталар, комета, метеориттер күнгө тартылып айланып турат. Ошон үчүн күн системасы деп аталат. Эң кызыгы, планеталар бул жерде тизилген боюнча өз огунда айланып жүрөт. Кийинки сурообуз, биздин галактика саманчынын жолу ушул көрсөтүлгөндөрдүн кайсы бири? Карап, конт коюп көңүл бурабыз балдар. Абдан туура, азаматсыңар. Бул саманчынын жолу. Биздин галактика. Анда күнгө окшогон 100 миллиардтан 400 миллиардка чейинки жылдыздар бар. Мунун түзүлүшү спираль түрүндө болот. Галактиканын бир канча түрү бар. Эми кийинки суроо, бул жерден биз күндү табышыбыз керек. Албетте силер күндү табасыңар деп ойлоймун. Эң кызыгы, абдан туура. Бул күн бизге эң жакын жайгашкан плазмадан жана ысык газдан турган зор шар. Күнсүз жашоо мүмкүн эмес. Күн бизге энергия берип турат. Кийинки суроого кезек берсек, бул жерден биз өзүбүз жашаган Жер планетасын табабыз. Албетте бул суроону силер оңой эле таап коесуңар. Эң жакшы. Бул Жер планетасы. Күн системасында 3-чү планета. Ааламдагы эң өзгөчө жашоо бар жалгыз планета бул Жер болуп эсептелинет. Кийинки суроого кезек берсек, бул көрсөтүлгөн сүрөттөрдөн биз метеоритти табабыз. Вакыт кетти, балдар. Азаматсыңар. Бул метеорит. Биз эң башында сөз кылган астероидтер Жерге жакындаганда алар метеоритке айланат. Алардын курамы таш же сынык металлдардан турат. Азаматсыңар, балдар. Кийинки суроого кезек берсек, айды табуу керек. Албетте айды табабыз. Себеби биз Жер планетасын билебиз, калгандарын деле билебиз. Ай, Жер планетасынын жалгыз спутниги. Эң кызыгы, айдын өзүнүн коргоочу атмосферасы жок. Кызык бекен, балдар? Анда кийинки суроого түшсөк. Бул жерден биз Марс планетасын табабыз. Вакыт кетти. Абдан туура. Бул Марс планетасы. Күн системасындагы 4-чү планета кызыл планета деп аталат. Анткени алыстан кызгыл сары болуп көрүнөт. Себеби анын бет катмарында темирдин кычкылдары абдан көп.
кызык экен. Кийинки суроого кезек берсек, Юпитер планетасын табабыз. Убакыт кетти. Албетте, Юпитер бизге белгилүү. Бул эң зор планета, 5-орунда жайгашкан. Эгер бардык планеталарды кошсок, Юпитер алардын жалпы массасынан 2,5 эсе чоңдук кылат. Өтө чоң планета болуп эсептелинет. Бул жерден болсо биз Меркурий планетасын табуубуз керек. Эң жакшы азаматсыңар. Меркурий Күн системасындагы эң кичине жана Күнгө эң жакын жайгашкан планета. Бирок эң кызыгы, Күнгө жакын болсо да, ал Венерадай ысык эмес. Өтө бат айланган планета болуп эсептелинет. Биз кийинки суроодо бул сүрөттөрдүн арасынан Венера планетасын табуубуз керек. Ойлонобуз. Биз таанышканбыз. Калган жанда сүрөттөр менен. Эң жакшы. Бул Венера планетасы Күн системасында 2-нчи болуп жайгашкан. Эң ысык планета. Анын бетиндеги орточо температура 460 градус Цельсий. Эң кызыгы саат жебеси боюнча айланат. Кийинки суроо, бул жерден биз Сатурн планетасын табабыз. Мен ойлоймун, бул силер үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Сатурн бул эң кооз, өзгөчө жана суктанарлык планета. Бул 6-орунда турат. Шакекчелери менен айырмаланып, өзгөчө планетанын катарын толуктайт. Башка планеталарда деле шакекчелери бар, бирок Сатурндай көрүнбөйт. Ал эми кийинки сурообуз болсо, балдар, биз бул жерден кара тешик же болбосо черная дыра, ошону табабыз. Сүрөттөн көрүп тургандай эле, мен ойлоймун, силер да таптыңар. Бул албетте кара тешик. Космостогу тартылуу күчү ушунчалык укмуштуудай зор болгон аймак жарыкты өзүнө сиңирип алгандыктан ал бизге таптакыр көрүнбөйт. Ошондуктан кара тешик деп аталат. Кийинки суроо, Уран планетасын табуу керек бул жерден. Убактыбыз кетти. Анда биз Уран планетасын таптык. Эң жакшы. Ал түсү, температурасы, эң башкысы космостогу кыймылы менен айырмаланат. Себеби кырынан жатып алып айланган планета бул Уран. Күн системасында 7-нчи планета. Кийинки суроо, бул жерден биз кометаны табабыз, балдар. Комета бул кыргызча кээде куйруктуу жылдыз деп да аталат. Күн системасынын эң четке муздак аймактарынан келген муз менен тоңгон космостук таш же кир кар тогологу деп аталып жүрөт. Ал эми биздин эң акыркы сурообуз, бул жерден биз Нептунду табабыз. Албетте Нептунду таптыңар деп ойлоймун, анткени биз баары менен таанышып чыктык. Нептун бул күндөн эң алыс жайгашкан 8-нчи планета. Ал Уран сыяктуу эле муз алыптарынын катарына кирет жана өзүнүн терең көк түсү кутурган шамалдары менен белгилүү. Бул жерде Күн системасы боюнча маалымат ала алдык деп ойлоймун. Үйгө тапшырма планеталардын өлчөмдөрүн, аралыктарын, курамын изилдеп окуп келесиңер.